Bakay. Bu ölüm var yerde gülküde yaşayıp deydi. Ben Yolbarız Ake'nin sözünden lam çıkıp geldim. Yolbarız Ake bir yaktan bilmese ben tetigi at başının Akmus degen aile çegaranın en moşol Kıtay'ın çegarasında Bogom Zavuti dep koydu. Oşonda ayılda çoğayğam 1956 жылы туылған екенмін. Ошол жылы Исхак Разах биздин айылга барган экен. Менин аталарым аваз кылып айтчу муну. Ал эмес, уяты жок. Улуу сөздү уят жок деп коет. Дааратканага киргенден өтө аваз кылып айтчу. Ошо орус жардамчысы менен келди дейт. Ушундай киши экен, баскан турган дидары баягы чабылчу күлүктөй келбетинен өтө менин аталарым кеп туруп жүргөн. Ошо мен ошол Разаховду мен туулганда эс тарткандан угуп чоңойдум. Анан эми биринчи мынабы 74-жылы мен Ош бизнесине киргем. Ошол кезде туулган жигиттер кыздар экен, өмүрлүү болгула, бактылуу болгула ушуну өткөрүп аткан силер. Анан Исхак Разаховдай агабыз, абабыз, атабыз десек болот. Арбагы ыраазы болсун, биз ал кишиге чексиз ыраазыбыз. Тагдыр буруп мен жакында Кулундуга бардым. Мына кече эле келдим. Мына палбандар апарды, ошо Кулунду деген айылды кыдырттым мен. Өзү таң атканда чыгып алып талааны кыдырмай адатым бар. Ошол окуп жүрдүм эле, ошо киши салдырган канал экен, жалгыз канал. Косу багыландан алып чыгыптыр, эми Укмуштай татаал жерден алып чыгып, салган каналда бүгүнкү күндө 50 миңден ашык гектар жер гүлдөп атат. 30 миңдей киши жан сактап атат. Анан эң кызыгы ошол адырлардагы элди көчүрүп, тиги Өзбекстан, Тажик жака алып келип көчүргөн экен да. Анан эми мен 1000 жылдыкты билем, мына кыязда отурат. 1000 жылдан бери биз жерибизди алдырып эле келатабыз. Алдырып эле келатабыз, кыргыздар ай. Бир киши жерин ушул Разаховда эгейт алып атыптыр да. Мына ошол мына губернатор отурат, аскер адамы, бул кишиге мен өзүмдүн сунушумду айтат элем. Ошол арка максат тиги Кулунду айылдары 1000 деген гектарлар жатат экен азыр. Адыда эч өспөйт. Жанагы жалгыз канал гана турат. Аны бирөө тазалап койбоптур. Ушуга чейин канча тети Усуали менен аркадан берки Масали менен бары ошол каналды тазалап койбоптур. Ал чоңойтконду ой, тазалап койбоптур да. Анан эми ал жерге анар өсүп турат. Дүйнөдө анар өскөн жер өтө чанда болот. Бүгүнкү күнү биздин балдар тентип жүрөт дүйнөдө. Ошол каналды кеңейтип, тажиктер менен сүйлөшүп, жанагы гес саласыңарбы, косоп багланды тептирип туруп ошол талааларды гүлдөтсө, мен да көчүп барып жашайт элем ошол жерде. Эми ушундай субтропика укмуш жер экен, давление да болбойт экенсиң, ал 400 метр 400 деңиз деңгээлинен турат да. Анан ошого ушул губернатор мырза жана сүлүктүнү борборгулап туруп даяр экен ошол. Бүт балдарды алып келсе болду. Кыргызстанды бага турган жер экен. Анан ошого мына Исхак Разаховдун аманаты деген зонаны коюп, анан ошентсек мына живой иш болот. Биз иш жасаган болобуз, жолдоштор. Эскерип эле жүрө беребизби? Тарыхты айтып эле жүрө беребизби? Биз иш жасасак, алдыга жылсак, ошондо ошол абабыздын кересин аткарган болот элек. Аман бололу. Бир төрөлгөн Ататүрк деп кыяс жакшы айтпады. Аты биздин Ататүрк да. Ошондой кишибизди эскерип бир чети майрам болду да, тирүүлүктүн майрамы дейт муну. Анан биздин эл баатырыбыз атактуу, мен кезинде мээлердин дөө дарыгери деп жазгам Миталия бабамыз. Сиз азыр кандай таасир менен кетип атасыз? Мен ушунчалык бийик деңгээлге чыккандай болуп атам. Бул кишинин жасаган иштерин, кылган жумушун, айткан сөздөрүн угуп алып, мен өзүм башка бир акыбалга, башка бир деңгээлге чыгып атам. Себеп дегенде бул кишинин улуулугу, ушунун бийиктиги мага таасир этти да. Бул кишиндей адамдар 100 жылдабы, бир 500 жылдабы бир чыгат да. Бул киши өтө чечен, өтө акылдуу, өтө таза адам болгон да. Анан бир жакшы сөз айттыңыз да. Бекерин айткан эмес жана. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген сөз бул кишинин сөзү. Бул кишинин сөзүнү айткандан кийин
özümüz tazalanamız biz. O. Özümüz Oşonu biyikке. sözümüz çaktı. Özümüz- Gün sayın tazalanat. Özümüz biyikке çıkabız. Özümüz taza olabız. Özümüz yaxşı taza süyleybiz. Yaxşı oylaybiz. Oylaybiz. Şonun için bu kişinin tasiri maga öte biyik, öte çoğ deydi. İskak Rasakov 114 yaşka çıkanı dep, 114 yıldır dep, bugün buna leylektik, 50 yaşka çıkan yigitleri uyuşturup ötkörgön, işçarada olduk. Namuslu olsam genç yarımın bolat deyit. Ben buna bu sözlü, yan söz eken, çinele namuslu olgan uşakta. Size ben bilgenden, buna Cetovulu içindeki general gubernatörsüz, sen bayağı eski tilmeden söyleyebilir gubernatör dep. Daima geletiken suçturdan beri. Çin'inde bizde Atatürk'te birden bir insanımız hele şu kişi. Bugün işlere göp bol, manda ruhulda gel, başkadan da başka çötkör odat deyip, siz o tazirinizden bölüşüp koysanız, el yurtunuz kayıp koysanız Ооба бүгүн Баткен областынын эли Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана коомдук ишмер улуу инсаныбыз Исхак Разаковдун туулган күнүнүн урматына бир чоң иш-чара уюштурулуп жатат. Бул иш-чара жылга Баткен областынын өзгөчө Лейдеги районунун жаштарынын арасынан өтүп келет. 50 жашка чыккан эр азаматтар салтка айландырып ар бир жылы ошол Исхак Разаковдун туулган күнүндө ушундай бир спорттук иш-чараларды ошол менен бирге музейине барып, аларча көрүстөнгө барып, Куран окуп, ушундай бир жакшы иш-чара өткөрүшүп атат. Албетте бул иш-чара бул майрамга айланып кетип жатат. Бүгүн дагы бүт Бишкектеги, Бишкекте ошол менен бирге Разаков шаарында Разаков айылында дагы эскерүү кечелери өтүп жатат. Биз дайыма бул улуу инсанды эскерип жүрүшүбүз керек. Бул кишинин басып өткөн өзүнүн ишмердүүлүгүн, кандай таза адамдыгын бул жаш муундарга биз өткөрүп берүүгө милдетпиз. Рахмат, салт кайлансын, ылайыбыз. Элдик майрам кайласын деп тилейли Кудайдан рахмат.